Саламатсыңарбы балдар? Кутмандуу күнүңөр менен. Мына биз баарыбыз чогуу бүгүнкү сабакты баштоого даярбыз, балдар? Анда эмесе мен силерге жагымдуу маанай тартуулоо менен бирге ар дайым баарыңардын чың ден соолукта болушуңарды каалайм, балдар. Биз бүгүн математика сабагынан сабакты баштайбыз. Бүгүнкү сабактын темасы килограмм, балдар. Анда эмесе бүгүнкү сабактын алтын эрежесине токтололук, балдар. Биринчи, жаңы теманы кунт коюп угабыз. Экинчи, алган маалыматты эске тутабыз. Үчүнчү, берилген тапшырмаларды өз убагында аткарабыз. Сабактын максаты, балдар. Салмак килограмм жөнүндө түшүнүк аласыңар. Ой жүгүртүүңөрдү логикалык жөндөмүңөрдү өстүрөсүңөр. Өз алдынча бири-бириңердин пикириңерди толуктоого үйрөнөсүңөр. Демек, килограмм, балдар. Килограмм бул салмактын чеңбердеги. Мындайча айтканда бул салмакты ченөө. Килограммды биз кыскача КГ деп жазабыз. Ал эми салмак деген эмне, балдар? Балдар, силер таптыңарбы салмак деген эмне экенин? Албетте таптыңар, Демек, салмак бул нерсенин, буюмдун оор же жеңил экенин табуу, балдар. Мисалы, карап көргүлөчү, балдар. Бул сүрөттөн силер эмнени көрүп турасыңар? Таразаны жана алма менен алмурутты. Демек, бул тараза боюнча биз алманын оор, алмуруттун жеңил экендигин көрүп турабыз. Анткени таразанын алма турган бөлүгү ылдый көздөй салмак басып турат, балдар. Бул сүрөттөн биз эмнелерди көрүп турабыз, балдар? Карагылачы. Албетте, биз бул сүрөттөн таразалардын түрүн көрүп турабыз, балдар. Тараза бул салмакты ченөөчү буюм, балдар. Таразанын азыркы жашоодо көптөгөн түрлөрүн билебиз. Мисалы, медициналык таразалар, лабораториялык таразалар, механикалык таразалар, азыркы заманбап электрондук таразалар. Эми, балдар, силерге суроо. Бул сүрөттөн эмнени түшүндүңөр? Ойлонуп көргүлөчү. Таптыңарбы, балдар? Албетте, бул сүрөттөн силер капусталардын бирдей салмакта экенин түшүнүп турасыңар. Демек, балдар, буюмдар оор жана жеңил гана болбостон, алар бирдей салмакта да болоорун эсиңерге туткула. Бизге өңү, көлөмү жана формасы бирдей болгон эки коробка берилди, балдар. Бирок бул эки коробканын салмактары бизге белгисиз. Себеби бул бир коробканын ичинде кум салынган. А мунун салмагын кантип табабыз? Албетте, таразанын жардамы менен биз кум салынган коробканы аныктап алдык, балдар. Мына көрдүңөрбү? Куму бар коробка таразаны ылдый басып турат. Маселе, балдар. Биринчи коробкага 6 килограмм, экинчи коробкага 8 килограмм алма салынды, балдар. Демек, жалпы канча килограмм алма салынган? Ойлонобуз. Маселе чыгарууну, берилишин түзүүнү биз билебиз, Ошол аркылуу биз аныктап алдык. Демек, 6 санын 8 санына кошуу менен биз 14 килограмм алма экенин таптык. Азаматсыңар, балдар. Демек, биз бүгүнкү сабакта килограмм эмне, салмак эмне, тараза эмне экенин баарын түшүнүп билип алдык. Тапшырма. Математика китебинин 60-бетиндеги 1, 2 жана 3 иштер, балдар. Балдар, силер үчүн музыкалуу көңүл ачуучу мүнөт.
Балдар, бүгүнкү сабагыбыз ушуну менен аяктады. Ар дайым өзүңөр көрүп турган күн желесиндей күлүмсүрөп жүрүшүңөрдү каалайбыз.